сұрасақ, улуулардан сұрасақ, илгерің өткен заманда ар кошкон уруу ел болгон, токтоосуз кылым алмашып, топурап көл болгон, көл кубулуп чөл болгон. Бир кезде көчмөн кыргыздын көрбөгөн күнү көр болгон. Атым Айсалкын, жөнүм Жунус, улутум кыргыз. Айтыш өнөрү автоном район даражалуу бейзаттык мурастарды коргоо түрүнүн бирөө. Айтышта биздин кыргыз элибизде манасчылыктан кийинки улуу өнөр деп карайбыз. Айтыш өнөрүндө көп жактылуу өнөр болуш керек, көп жактылуу талант болуш керек. Айтышты айткан акындар негизинен ошол жашаган коомчулугундагы элдин турмушун, кайгы кубанычын, тарыхын, салт санасын ыр менен элге жеткирип бере турган эң мыктуу өнөр. Калбай бойкат катындын курсагы бүтүн жарылган, төрөлөт манас деп угуп тинтишип жоолор айылдан, аңдышып бирден үй сайын алмадай башы чабылган. Талайга манас жаралып ошондо тарыхын кайра жаңырган. Курттар жеп желе көгөндү, корого курай чөбөндү, бору катуу бул тагдыр урадай ташка чөгөрдү. Алынан кетип кыргыздар, алынан кетип өгөлдү, кашыктай ырыс татытпай казанын үйдүн көмөрдү. Сай-сайда калып сөктөрү, санаксыз жандар көбөлдү. Тукум курт болор кезинде бактына жалпы кыргыздын баатыры манас төрөлдү. Чабылган чөптөй элдердин жайлоосу кайра көгөрдү. Азыр партия берип багыңды, бакытка колуң малынды. Кут түштү кыргыз жергеме, кубаныч каптап айылды. Бидейти чечим кабылдап, эл ара бүткүл моюндап, бейзат мурас катары манасың эмге алынды. Беш уруу тилде басылып, манастын руху жаңырды. Дүңгүрөп өсүп орагың